Барыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө 4 адамдын башын бириктирип чай берүү ушунчалык кыйындыкка туруп калды. Мына ошого карабастан өзгөчө Москва жергесинде той берип, үйлөнүп жаткан бүгүнкү биздин каарманыбыз Акрамбек мырза жана Айдан үйлөнүү үлпөт тою Москва жергесинде. Андыктан Москвадагы кыргыздардын үйлөнүү үлпөт тою кандай болушу барыбызга эле кызык болсо керек. Келиңиздер барыбыз чогуу Москвадагы кыргыздардын тоюна күбө бололу. Айда менен таанышып калган жөнүндө айтып берсем, шашликке мындай походко барат, шашликтин жанагын издеп жүргөм, этти. Анан шашликтин жанагын көргөм да, калп эле көрүп, анан буну таап берчи деп, кайерде турат деп эле буну ээрчитип баргам. Анан бул мага ээрчитип барып, көчөбүз. Ошондон сөз баштагам да, ал таап алсам болот эле. Анан просто ушуга издетип, ушуну таптырып, анан таанышкам. Желаю вам глубокого счастья, огромной любви. Хотелось бы, чтобы ваше взаимопонимание навсегда было настолько глубока, чтобы с взгляда вы уже понимали друг друга. Кайра магазин жаныбыз болгон үчүн күндө кирип же черезден кирип калган үчүн бири-бирибизди көрүп ушинтип таанышыбыз чоңоюп арттырып, чоң тааныш арттырып калдык да. Бир 3 ай өткөндөн кийин уже серьезно эле сүйлөшөлү деп мен жолдон тосуп алып эле машинага салып алдым. Отурду элечи. Бас сүйлөшөлү эле. Ошентип машинада отуруп кенен сүйлөштүк. Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits. Ата-энебиз Кыргызстанда, мен ата-энем бул ата-энесине жөнөткөм. Алар уже сүйлөшүлгөн, алар бул жакта той өткөрүүбүзгө мындай макулдугун берген. Donc je viens de France pour vous souhaiter tout le meilleur bonheur du monde. I want to come from Paris to wish you all the best for all your life. Kyrgyzstan'dan salam. Бүгүн биз өтө кубанычтуу күн. Себеби акем Акрам жана жеңем Аида үйлөнүү той болуп өтүүдө. Айрыкча Москва жергесинде ушундай той өткөрүп жатканыбызга биз аябай кубанычтабыз. Кыргызстандыктарга салам. Москва жергесинде той берип атабыз, досумду үйлөп, ошол досубузга каларыбыз бактылуу болсун, 2 жаш. Узун өмүр ушу. Кыргызстандыктарга салам. Мен аябай кубанычтамын. Мен аябай бактылуумун. Айылдагы Акрамдын атасы кайнагама, алсынын жеңеме, ботокос жеңеме салам жолдойт. Алар ушунчалык чыдамсыздык менен телефондон звонок этишип, толкунданышып атат. Алардын ордуна биз эми баш көз болуп ушу тойду өткүздүк. Келген меймандар кол чабуулар менен болсун. Кудай жалгасын, Кудай жалгасын.